Мына. Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге Бишкек шаарынан Абердин аңгус букаларын көрсөтүп беребиз. Сатыла турган 6 баш бука бар. Биздин чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Кимде ким сандан сапатка ушул таза кандуу Абердин аңгус жашыраак букасын алып, кийин чоңойтуп бир ферма түзөм, асыл тукум уйларды кармаймын, чарбачылыкты өнүктүрөм дегендер болсо, мына аңгус бука торпоктор бар байкелер. 6 баш бар. Булар ушул 1 жашка чейинки букалар, тагыраак айтканда 7-8 айлык, 9 айлык, 1 жашка чейинки. Мындайча айтканда ашы баса 1 жаштык букалар байкелер. Ушул аңгустар. Көрдүңүздөр кандай сонун жаш букалар. Мисалы мыноолорду алсаңыздар, буйруса азыр мына уйларды качырганга уже жарап калган. Мына кышта туйт, күздө туйт, кайрадан уйлар кача баштайт. Мына кыш ичи, жаз ичи, мына жайга чейин уйлар аябай күйлөп, ошол убакта булар 1,5 жаш болуп, эң туутка жарага мезгили. Андан кийин деле аңгусту кайра сатсаңыздар, уруктукка жакшы кетет. Айтор аңгус баксаңыздар, эми бул уруктук катары жакшы колдоно турган материал. Булар Россиядан келген түбү Алтайдан. Бүт вакцинациясын алган. Абалын өзүңүздөр көрүп турасыздар. Аябай сонун букалар, бүт баары токол, мондай квадрат болуп, бүт баары кыскасы көзүңүздөр суктанып турат. Тандамайга 150 000 сомдон деп атат. Алтоону бир алып коем десеңиздер, дагы сүйлөшүп түшүп содалашсаңыздар болот. Дүң алсаңыздар, эми конечно 150 000 сомдон жакшы эле түшүп берет. Атак тандайм десеңиздер, 150 000 сомго ушул 6 буканын каалаганын тандап алыңыздар байкелер. Бул Бишкек шаарынын күнчыгыш тарабында. Объездный менен Алматинканы билесиздер. Алматинка бул жанакы Кордайга кеткен жол. Объездный менен кесилишкен жери бар. Ылдый тарабы Ленинский, Кордай тарап. Ошо Алматинка менен өйдө карап кеткенде эме бар байкелер. Эгер билсеңиздер, Аламидин базарга карап кеткен жол бар. Ошодон бир аз өйдөрөккө келгенде ушу Манас ата конушу бар, ушул жерде турат. Чамалуу дареги Алматинка объездной. Ээсине чалып дагы так дарегин сурап келип көрүңүздөр. Ушул 6 баш Абердин аңгус букалары бар. Эми бизге өтө көп келбей атат. Ушу бир келгенде колдон качырбай, буйруса азыр 1 жашка чейинки букалар болсо, анда эми кийин ушулар кандай чоңоюшун өзүңүздөр элестетип коюңуздар. Мына булардан алган бизде мисалы үчүн аңгус эркек торпок алам десеңиздер, жаш туулуп сүттөн бөлүнүп аткандары деле минимум бир 50 000ден 100 000 сомго чейин аралыгында сатылат турабы таза аңгус букалар. Аңгус уйларыңыздар болсо, ушулардан бирди алып калыңыздар. Болбосо кээ бир кишилер бар, жөнөкөй уйга ушундай музоолорду алып, чоңойтуп, коюп, андан түшкөн поместерди этке бакканда дагы поместер дагы аябай сонун эт берет. Ошондуктан булар эт багытындагы эң жакшы породалардын бири. Мындайча айтканда материал. Муну алдыңызбы, эт багытында көтөрүлдүм дегениңиздер. Анда байланышып көрүңүздөр, кошумча суроолор болсо ээсинен сураңыздар. Жаштарыны, каяктан келгенин айттык, Россиядан, Алтайдан. Анан вакцинацияларын толук алган. Бул жака келип уже көнүшүп калган. Буйруса колдон качырбаңыздар, болгон 6 баш экен, тез эле сатылып кетет байкелер.